Ассаламу алейкум агайын туугандар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Ошол учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселеси чоң талкууну, ачык пикирлерди жаратып атат. Өзүм да ошо чек ара аскерлигинде 1 жылдык аскердик кызматымды өтөп келген жигит катары, жөнөкөй жаран катары жана журналист катары бул окуяга маани бербей кое алган жокмун. Ошол себептен да эфирге чыгып атам. Эми чек ара маселеси бул оңой олтоң иш эмес. Буга чейинки биздин мамлекеттик жетекчилерибиз башын баталга кое албай, жоопкерчиликтен качып, мына ушундай кырдаалга жеткенбиз. Чек ара маселеси чечилбегендиктен канчалаган кан төгүүлөр, биздин баткендик туугандарыбыз нечени жапа чегип, мындай кыйын кырдаалдарга тушугушканда, мына эми чек ара чечилди деген бул түшүнгөн кишиге чоң тарыхый окуя, чоң саясий чечим деп айтар элем. Эң чоң олжобуз ошо чек ара маселесинин чечилип калышы. Ал эми чек араны чечүүдө, тактоодо көбүрөөк ким утушка жетишти, аны убакыт көргөзөт, кандай болуп чечилди. Бирок бир жак утулуп, бир жак утпайт. Эки жак тең өзү алыш беришип, мындай ыңгайына жараша чечип алышты да. Ошон үчүн биздин эң чоң олжобуз ошо чек аранын такталып калышы деп айтат элем. Албетте жер кымбат. Биз ата бабалар сактап келген, байырлап келген жер. Бирок ошол жерден дагы элибиздин амандыгы, тынчтыгы кымбат да. Ошол элибиз болбосо, анда ошол жердин эмне кереги бар? Эч ким жашабаган жер болсо, чек аранын тактап коюшу бул чоң тарыхый окуя. Биз учурдан пайдаланып президентибиз Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке рахмат айтышыбыз керек. Ошол өздөрүнүн жоопкерчилигин алып, чоң тобокелчиликтерге карабай ушу тарыхый чечимди чыгарышып, көкжалдык менен ишти аягына чыгарганына мен өзүм дагы ыраазы болдум. Бирок ушул жогоруда айтып аткан эки инсаныбыз, Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев, канчалык деңгээлде туура калды жана канчалык деңгээлде баатырлык кылды, биз азыр так даана баабызды анча бере албайт болушубуз керек. Бирок келечек сөзсүз түрдө өзүнүн таасын таамай баасын берет. Бул эки киши жөнүндө убакыт көрсөтөт дейли. Бирок учурдан пайдаланып деле биз бул кишилердин эрдигин, чечкиндүүлүгүн, көкжалдыгына баа берип, колдоп коштоп коюшубуз керек. Ушул чек аранын чечилиши менен Кыргызстаныбызда биротоло тынчтык орноп, элибиз гүлдөп өсөт деген изги тилекти айткым келет. Бирок ошол кечээ сессияны көрүп атып, ошол Камчыбек Ташиевдин кириш сөзүндө кагаз ручкаңарды алып, жакшынакай жазып отургула деген сөзү мындай өйдө төмөн суроолорду бербей, деңгээлиңерге жараша болгула дегендей эле мага туюлду. Андан тышкары ошол жыйын мында ратификацияга келип атат. Анан ошону чоң чечим, чоң мамлекеттик иш, мындай суроо жоопсуз, талаш тартышсыз, талкуусуз өтүп кеткени мага суроо жаратты эле. Бирок кийинки сессияларда ратификациядан өтүп атканда ошоно чоң талкуулар болот деп айтып атышат депутаттар. Эми ошо ишенип туралы. Бирок чоң суроо жооп талкуу болгондо деле ал жакта Камчыбек Ташиев менен тең ата сүйлөшүп, талашып тартышала турган деле депутаттардан өтө аз калды болуш керек. Дээрлик жокко эседесем деле жаңылышпайм. Маселен, ошол эле Адахан Мадумаровго окшогон депутаттар болгондо, ошол тең ата сүйлөшүп, талашып тартышып, айыбы болсо айыбын айтып, кемчилиги болсо көзүнө сайып айтып турган адамдар парламентте болгонун мен каалайт элем да. Аттиң деп калдым, ошол Мадумаров ушул жерде болгондо эмне деп. Андан тышкары ошол Ташиев өзүнүн сөзүндө 4 көчө боюнча өзүнүн пикирин айтты. Айтылбай турган сөздөр бар экенин айтты. Албетте бул Мадумаровго тиешеси болуш керек.
Эми ошол жерден Мадумаров болгондо мындай суроо жооп болуп, ошол жерден дагы дискуссия болуп, талкуулап, абстрактуу эмес, мындай конкреттүү түрдө бир сонун диалогдор жүрмөк беле деп ойлоп калдым да. Ошол туугандар, чек арабыз куттуу болсун, бекем болсун. Алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт, кандай болсо дагы кошунабыз. Ошо кошуна элибиз менен сый урматта, тынчтыкта жашаганга Кудай насип этсин.